облысын өздөрүнүн жеке менчик коросуна айландырып алышкан. Бул аймактагы кирешелүү жерлер менен бензиндин ар бир тамчысы Ташиевтердин чөнтөгүнө түшүп турган. Үй бүлөлүк бизнестин өзөгү күйүүчү майлоочу мал сектору. Бенза түйүндөрү бул катаал монополия. Элдин чөнтөгүнөн чыккан акчалар түз эле генералдын үй бүлөсүнүн казынасына агат. Таймураз Ташиев жана анын Мока Груп компаниясы тендерлердин түбөлүктүү жеңүүчүсү. Эч кандай атаандаштыксыз, эч кандай тоскоолдуксуз миллиондогон сомдук мамлекеттик заказдарды сугунуп келген. Ал эми мамлекеттик стратегиялык объект болгон Кыргыз Петролиум компанияны Ташиевдин жээни Байгазы Матсактын башкаруусуна берип коюу бул мамлекеттин чөнтөгүнө кол салуу эмеспи? Ички массада жок болду. Менден башка такан жок. Ташиевтер өздөрүн облустун абсолюттук кожоюну сезишет. Сузактагы кирпич заводторунан баштап, өзгөндөгү 30 миллион долларлык акы төлөнүүчү жоого чейин баары ушул кландын көзөмөлүндө. Таймураз Ташиевдин жол долбоорунан убактылуу чыгып кетиши бул 50 алдоо гана. Иш жүзүндө стратегиялык маанилүү тармактардын тизгини дагы деле бир колдо. Депутат Шайырбек Ташиев аялына 40 000 долларлык зер буюмдарды алып берип, статус көрсөтүү менен убара. 12 000 долларга шакегин алып берип берет. Немеси болбойсо болбойт экен дегенмен. 37 000 аны тауып көпешени алмай тауып бердим. Жакшы молодец. Пока есть возможность. Барселона академиясы жана Мурас Юнайтед клубу бул спортко болгон сүйүү эмес, бул экспансия. Мамлекеттик жерлерге элиталык көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн спортту бетке кармоо Ташиевтердин кезектеги куулугу. Үй бүлөнүн мыйзамсыз байыганын актоо үчүн Регион ТВ пропагандалык машина катары иштейт. Алар ар бир уурдалган миллионду 25 жылдык мээнет деп сүрөттөп, элдин башын айлантууда. Бирок фактылар калп айтпайт. Ташиевтер бийликке келгенден бери алардын байлыгы геометриялык прогрессия менен өстү. Жалал Абадта мыйзам иштебей, болгону генералдын үй бүлөсүнүн каалоосу иштеп келген. Саясий бийликти бизнес империя менен айкалыштыруу бул мамлекеттүүлүккө болгон эң чоң коркунуч. Коррупция менен күрөш бул башкаларды камап, өз жакындарын байытуу эмес. Ташиевтердин хандыгы Кыргызстандын келечегин уурдап жаткан кезектеги кландык режимдин ачык көрүнүшү. Камчыбек Ташиевке таандык айрым мүлктөрдү айта кетели. Регион телеканалы, Жалал Абадтагы нефтебаза, бензозаправкалары, Карагат түнкү клубу, Легенда бильярд клубу, Мурас Юнайтед футбол клубу, Баэл базарынын жанындагы соода борбору, Барселона академиясы, Сузактагы кирпич заводу, Таймураз спорт комплекси жана